Ассаламу алейкум. Бұл видеоны кім қайсы жақтан көріп жатады, комментарий жаза кетіңіздерші. Егерде таксиде иштегендер болса, қайсыл шаарда сменасына қанша шығып жатат, қайсыл тарифте иштейсиздер, жазган кетсеңіздерчи комментарийге көрөлү. Так, бүгүн 14 май. Заказ кичине слабый, саат уже 10 болуп калды где-то. Биринчи заказ эле Comfort Plus'тан болду менде. Рейтинг өтө ылдый болчу. 4.53. Мындай пассажир болду эле. 4.53. Comfort Plus. Көрөсүз кандай адам чыгарын. Эң ылдый нижний рейтингмен кийим заказ алды эле. Кандай болду эле? Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазган кетиңиздерчи. Рейтингге карап алыш керекпи заказды, же рейтингге карабай деле кое берсе болобу дегендей. Көрөсүз бүгүн канча иштейбиз. Бирок мен полный смена иштебейм эртең менен кечке чейин. Az заказды көрөбүз. Эгер заказ болсо, дальше заказ кылып кете берем. Эгер заказ болбосо, анда өзүм бир-эки жумуштарым бар. Ошолорду бүтүрүп берем. Анан кечинде түштөн кийин чыгам. Кеф жанып атат, бирок заказ жок. Заказ бербей атат. Же комфортто коюп кое берсемби? Ой. Эконом кошуп кет, анан барган адам сүйүнүп жүрбөсүн. 4 заказ кылдым. 1275. Пока нормально. 4 заказга 1275. Комфорттон 250 менен берип ала беребиз. Чем жок отургандан көрө. Жана аэропортко барган болчумун. Биринчи, как обычно эле кирип, бер жактан эле таштап, бир 5 мүнөттөй күтүп, чыгып келсем, кайра эле Comfort Plus'тан заказ берип калып, анан кайра айланып, экинчи линия менен кирейин деген болчумун. Эгер кайра биринчи жак менен кирсем, платный болуп калат. Ошого экинчи линия пробка болуп аткан болчу. Себеби көп таксисттер безметка эле барып алышат, анан ошого шлагбаумун ачпайт, ошого пробка болуп атты. Мен байкашымча көп таксисттер ошол жака кирип атканга, кээ бир адамдар биринчи жолу барып аткан, аэропортко барып аткан адамдар дагы таксист эмес, жөнөкөй эле адамдар барып алып, ошонун аркасынан да өтө чоң пробка болуп кетиптир. Өтө көп күтүп калдым, бир 15 мүнөттөй күттүм окшойт. Акыры мен алдымдагы кыз дагы сразу эле байкаган болчумун таксист эмес экенинчи. Себеби айдашынан эле көрүп. Ал дагы барды, ал да ачпай коюп, же артка айдап чыга албайт, ошондой чоң эмес болсо дагы. Акыры сигналдар көбөйүп, аркада пробка көбөйүп кеткенден өзүм түшүп барып көргөзсөм айдай албайт. Акыры аркасынан өзүм машинасына отуруп, анан аркага жылып, чекеге токтотуп берип койгом. Саат уже 12. Кимде кандай болуп атат такси? Ошо 1-2 чейин иштеп көрөбүз. Эгер заказ болсо болбосо эртерээк эле кайта берем. Бүгүн өзүм башка жумушумда официальный жумушум болгонго, бүгүн как выходной болгон үчүн өтө деле жакшы заказ такси кылган жокмун. Бирок Кудайга шүгүр, 8 заказга 3770. Нормально. Өтө жакшы. Мен аэропортко барып келатканымда Comfort Plus'тан 380 менен алдым окшойт. Кеф ал академическийге. Ошого жакшы чыгып калды. 1300 алып келдим.
Бүгүнкүгө по идее болот. Просто азыр күндүз эс алып алганга азыр барсам деле уктабайм. Ошого заказ берсе такси кыла бергеним эле жакшы. Центрдемин, дамай койгом. 20 мүнөт өтүп калды. Заказ бербей атат сортировка жака. Уже болду кылып эле окшойм. Ошого деле шүгүр. Так, бул жактан 3770 депин, бул жактан 445 депин. Ошондо 4400 бирдеки болуп калып атат. Ошого деле шүгүр. Андан көрө бүгүн эртең жатып, эртең өткөрүп турганым эле жакшы. Саат уже 1 болуп атат.